Келіңіздер, анда мындай кылалы. Эми ушунча чыктык. Тоскоолдуктар болуп атат. Негедир үн угулбай жатат, Давайте анда суроого жооп кылалы. Башынан болбой жатат, кыйнабайлы, өзүбүздү да кыйнабайлы, башкаларды да кыйнабайлы. Ошон үчүн түз эфирден суроо жооп кылалы анда. Келиңиздер, давайте анда биз суроо жооп кылабыз. Классно угулду, жакшы. Сурооңуздар барбы? Мага сурооңуздар болсо бериңиздер, мен себептерин айтып берейин, Давайте. Кандай сурооңуздар бар? Жашооңуздарда эмнеге тоскоолдук болуп атат? Кандай же деги эле биздин методиканы түшүнбөй жаткан болсоңуздар сурасаңыздар болот. Страхты кантип жеңсек болот дейт. Страх көбүнчө бизге, именно биздин методика боюнча, страх көбүнчө бизге таандык болбойт. Мисалы байкап көрүңүз, эгерде сизде кандайдыр бир страхтар болсо, коркунуч сезимдер болсо да, ойлоп көрүшүңүздөр керек да, бул баарыңыздарга тең эле тиешелүү жооптору, же атаңыз ушундай бир коркууга бир нерседен постоянно этияттай берген адам болгон, же апаңыз этиятта, ушинтпе, тигинтпе, тигим кандай болот, мындай бул кандай болот деп эле постоянно переживать эте берген адамдар болсо, бизде дагы именно ошол ата-эненин страхтары бизге билинбей эле бул лоялдуулук закон деп коет. Именно ошол лоялдуулук закону аркылуу бизге өтөт дагы, биз дагы алардын коркунучтарын биз камсыз кылабыз. Биз да аларга окшоп коркок болобуз. Анан именно алар корккон сайын именно ошол нерсе бизде аткарыла берет да. Ошон үчүн бизде атайын ошондой практикалар бар. Кимге тиешелүү болсо ошол жака ыраазычылыгыбыз менен денебизден дагы сезип туруп анан беребиз. Анткени программалардын көпчүлүгү бизде баарыбыз тең билебиз, ДНК бизде ДНК бар, клетка бар да. 300 миллиардтан ашык клетка бар бизде. Ар бир клеткада гендер бар, ДНК бар. Ал жакта биздин ата-энебизден келе жаткан программа бар. Именно ошол программада сакталып калгандыктан, болгондуктан биздин денебизде дагы ошол страх программасы сакталат. Именно ошол коркунуч страхтарды биз денебизден дагы денебизден чыгарып, анан ата-энебизге беришибиз керек кайтарып. Жана кандайдыр бир ситуация болуп калышы мүмкүн, ошондон деле коркуп калышыбыз мүмкүн. Именно ошол нерселерди биз денебизден жана мээбизден чыгарып беришибиз керек. Азаматсыздар, сонун суроолор келип баштады. Убактыбызды өткөрбөй жооп бере берейин, Так. Ишим жүрбөй атат. Тоскоолдуктарды байкаңыз. Эгерде ата-энеңизге сиз ыраазы болсоңуз, именно ошол жүрбөй жаткан жумушуңуз сизге эмнени айтып бергиси келип атат, ошол жака көңүл буруңуз. Тоскоолдукту табышыңыз керек. Эмнеге адам таарынчак боло берет дейт. Адамдын таарынчак болгонунун себеби сиз балалык кезиңизде өзүңүздүн ата-энеңизге кандайдыр бир ситуацияда таарынган болушуңуз мүмкүн. Бир туугандарыңызды жакшы көргөн дагы сизди жакшы көрбөгөн деп сиз ойлоп калгансыз. Же сиз каалаган нерсени алып берген эмес, же бир кандайдыр бир ата-эне тарабынан сиздин жашооңузда кандай таарыныч бар. Эстеңиз дагы ошол нерсени ошол таарыныч менен иштөө керек. Менин баардык курстарымда именно ушундай таарыныч, жана айтып атпайбы, таарынган адамдар менен эле кичке айтып бересиңер деп. Чындыгында биз психологияда адамдардын таарынычтары менен иштейбиз, жана ошол таарынычтарды жок кылганга аракет кылабыз. Себебинде бул таарыныч биздин ата-энебизден келе жаткан күч-кубаттын баардыгын тосуп коет дагы, блоктоп коет дагы. Бизге келе жаткан энергияны, күчтү биз ала албай калабыз, биз таарынганда, анан жашообузда алдыга кете албай калабыз. Анткени бизде энергия, күч жок. Адам эгоны кантип түшүрүш керек? Ар бир адамда эго болуш керек, бирок ал дагы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде. Ар бир адам мындай да, азыркы учурда биз өзүбүздү сүйүшүбүз керек, өзүбүзгө көңүл бурушубуз керек десе эле, бул нерсени эго деп дагы азыр туура эмес кабыл алып атышат. Эго, эгерде сиз ушунчалык эле өзүңүздү жогору коюп эле мен деп аткан болсоңуз, ошол үчүн сизде күнөөлүү сезим болуп аткан болсо, демек сизге мындай
призвание деп коет го. Сен мындайсың, сен азаматсың, балам, кызым, азаматсың, сенин колуңан келет деп бизди кайсыл убакта ата энебиз колдобосо, биз башкаларга мына карагылачы, мен жасадым, карагылачы, менин колуман келет, мага көңүл бургула деп өзүбүзгө адамдарды көңүл бурдургубуз келе берет да. Ошол моментте биз эгобузду өдөрө коюп алабыз дагы, анан кийин адамдардын баары бизге көңүл бурсун дейбиз. Ушундай моменттерде биз ата энебиз менен иштеп, ата энебиздин көңүл бурганын, ата энебиздин бизди жакшы көргөнүн, ата энебиз бизди баалаганын эгерде биз түпкү фундаментке койсок, ошол жака киргизсек программага, анан биздин эгобуз уже бир момент, бир деңгээлде кетип калат. Эртеңкиге эмнеге иш калтыра берем, ошого түшүнбөйм дейт. Эртең бүтүрөм, эртең жасайм, эртең кылам деген нерселер бул мындай да. Биз балалык кезибизде ата энебиз бизге көп нерсеге уруксат берген эмес. Бизде ата энебиз биз каалаган нерсени жасаткан эмес да. Бизди заставлять этип, ушуну жасайсың сен ушуну кыласың дегенде, биз мойнунан байлаган итти айла жоктон жасаганбыз да. Ошон үчүн азыр дагы деле бизди ата энебиз заставлять этип атат дейбиз дагы. Ананыраак жасайынчы, ананыраак мынтейинчи дейбиз. Эгерде байкаңыздар, өзүбүздүн чыныгы ниетибизден жасай турган, бизге жаккан жумуш болсо, биз эртең деп да айтпайбыз, күчүбүз барбы, мен алым жетеби, убакыт табылабы дейбиз. Биз дароо ошол моментте турабыз, ошол моментте дароо бүтүрүп салабыз. Ал биздин чыныгы өзүбүзгө тиешелүү каалоо болот. Ошон үчүн бир нерсени жасайм дегенде, ал нерсеге биринчиден өзүбүздү күбөш керек, жан дүйнөнү күбөш керек. Экинчиден ал нерсени жасайм, колумдан келбейт деген страх болбош керек. Анан энергия болуш керек, ал нерсеге энергия жетиш керек да. Ошондон кийин биз дароо бүтүрө алабыз каалаган нерсебизди. Баштадым дейт Затхан эже, сиздин өткөн сабактардан жашоомо колдоно баштадым. Азаматсыз бир жумушту баштай албай, колуман келбейт деп коркуп жатам. Максаттарымдан баш тартып жүрө берем дейт. Колумдан келбейт деген бул эмне? Бул ишеничтин жоктугу, коркок, бул страх да. Максаттарымдан баш тартып жүрө берем. Демек, сиз максаттарыңыздан баш тартканыңыз, демек сиз ал максаттарга өзүңүздүн күчүңүз, кубатыңыз, энергияңыздын жетишпегенин сиз внутренне чувствуете, ички дүйнөңүздө ошол нерсени сезесиз дагы. Анан жок, бул нерсе менин колумдан келбейт, мен алым жетпейт деп энергия жетишпегенден биз ошол нерсеге кирише албайбыз. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз ата энебизге ыраазычылык айтышыбыз керек, ата энебизден уруксат алышыбыз керек, жаратканыма ыраазычылык айтышыбыз керек, өзүбүздүн жашообузга бизде ушундай нерсе бар. Мен тирүүмүн, Кудайга шүгүр, менде баары бар. Мен жанагы нерсе кимдики болуш керек? Ал менин өзүмдүн жан дүйнөмдөн чыккан каалоо, жан дүйнөмдөн чыккан максат болсо, анан биз алды жакты көздөй кете алабыз. Мисалы байкаңыздар, жан дүйнөдөн чыккан максатты биз кантип сезебиз, кантип билебиз ал нерсе кандай? Мисалы, мен бир жумушту жасагым келет, мындай бир алдыма максат койдум, Кандай максат болсо дагы, мисалы элестетиңиздер, бирөө үй алам дейт, бирөө машина алам дейт, бирөө кийим алам дейт, бирөө сулуу болгум келет, бирөө знаменитый болгум келет дейт, дагы бир толтура максаттарыбыз бар да. И ошол максаттын аткарылганын элестетебиз дагы. Сиз ал максатты эмне үчүн алдыңызга койдуңуз? Сиз ал максаттан эмне аласыз? Мисалы, мен алдыма бир максат койдум. Мисалы, менин максатым чоң бир мектеп салыш деп коеюн. Мектеп куруу да, психология боюнча элге бере турган максат куруу. Максатым элге билим бере турган психология мектеби деп коеюн. Мен ал мектепти курганда, мен ал мектептен эмне алам? Менин максатым эмне? Именно мен ошол мектепти курганда мен өзүмдү кандай сезем? Мүмкүн кейбиркилер бар да, мен мүмкүн ал мектепти курганда, Узаткан кыйын экен, Узаткан ушинтип мектеп ачыптыр деп элдер айтсын, элдер ушинтсин дешибиз мүмкүн да. Же кейбиркилерибиз айтабыз, мен машина алгым келип атат, сонун үйдө жашагым келет. Деген деле дароо эле тиги подружкабызды ойлойбуз, тиги досторубузду, классташтарыбызды, же туугандарыбызды, кыйын экен, ушундай үй алып туруп, ушундай машина минип жүрөт, үйлөрү сонун үйдө жашап атат деп айтсын, ушинтип айтышат деп дароо эле биз
өзүбүздөн рахат алганыбызды эмес, башка бирөөнүн вау дегенин элестетебиз. Именно ушундай максаттар булар биздики эмес. Биз алар бизге кыйын экен деш үчүн эмес, алар молодецсиң, азаматсың деп бизге кол чабыш үчүн, бизге көңүл, биз алардын көңүлүн өзүбүзгө бурдуруш үчүн коюп атабыз мындай максаттарды. Демек биз өзүбүздөгү бар нерсени биз өзүбүздөн эмес, сырткы дүйнөдөн талап кылып атабыз. Мен ушинтип айтсын, мени мактасын, мага көңүл бурсун деп. Ана самом деле бул биздин болубуз да. Эмнеге? Анткени биз кичинекей кезибизде же биз ата-энебиз менен чогуу жашап, эмне үчүн биз ата-энебиз менен иштейбиз дегенде, бизде именно ушундай нерсе бизге көңүл буруу, бизди мактоо, азаматсың, кызым, молодец, да, сенин колуңан келет, вау, сонун жасапсың жумуштарды. Бизди эмне кылган көбүнчө? Үйлөрдү жыйнасак, ушунчалык жанталашып үйлөрдү жыйнап бир жумушту жасасак, аны биздин ата-энебиз келип, азаматсың, кызым, молодецсиң деп бизди мактагандын ордуна ушинтип да жасайбы? Туура эмес кылбайсыңбы? Сөз түшүнөсүңбү деп, мисалы, бир туура эмес, биз анын биздин оюбуз боюнча ал жумуш ушунчалык вау, сонун деп биздин ата-энебиздин мактоосун алыш үчүн күтүп отурабыз. Алар келет дагы бизди урушат, биздин туура эмес жасагандарыбызды көрөт дагы айта беришет да. Именно ошондой ата-энесинен көп претензия алып, ата-энесинин жакшы жасаган жумуштары үчүн мактоо албаган балдар, кыздар именно азыркы учурда биз эмне үчүн, мына байкаңыздар да, бизде эмне үчүн акчабыз бар, Кудайга шүгүр да, адамдарда акчасы бар. Болушунча аябай жалтыраган, жултураган өзүбүз квартирада жашайбыз, бирок жалтыраган, жултураган укмуш Lexus'тарды минебиз. Өзүбүз араң кредит алып жашайбыз, бирок болушунча жакшы кийинип, болушунтип, бирок сыртыбыздан жылтыраганыбыз менен ичибизде үтүз өлүп калган да. Эмне үчүн? Себеби биз сырткы дүйнөдөн внимание алып, сырткы дүйнөдөгүлөр вау, ушундай кыйын экен деп айтыш үчүн эле жасалма болуп жашап жүрөбүз да. Анын ордуна канча сомубуз болсо дагы именно ошол сомдон рахат алып, жаратканыма ыраазы болуп, ушинтип жашай турган болсок, анда бизде бул жакта болубуз калып калат. Биз именно биринчи очередте именно ошол болду жабышыбыз керек дагы. Анан карызды алабыз, кредитти алабыз, кыйналабыз. Ага карабастан биз жана вниманияны алабыз. Ошон үчүн биздин максатыбыз сырт жактан элдердин вниманиясын, зат кыйын экен, зат мындай экен деш үчүн эмес, мен өзүм үчүн, мисалы мен машина алам дей турган болсом, ал машинадан мен өзүм рахат алышым керек, өзүмө ыңгайлуу болуш керек ал машина, өзүм үчүн пайдалуу болуш керек, мен үчүн, мен кыйналбаш үчүн, мага жаккан, менин максатым болуш керек ал. Элдер эмне деп айтат, мен ага башымды оорутпашым керек, ал үчүн мен эмне кылышым керек, ал үчүн мен өзүм менен иштеп, ата-энемдин мага болгон мактоосун, азаматсың, кызым деп жакшы көргөн ушундай сезимдерине бөлөнүп, бияктагы болум ал кетип, курсагым ата-энемдин сүйүүсүнө тойгон соң, мен уже сырттагы адамдарга көңүл бурбай калам. Алар эмне дейт, алардын ою эмне, мага абсолютно кызыктырбаш керек да. Мен өзүм үчүн жашашым керек. Түшүндүк максатты? Вот давайте мына жерде бир ширк дейт. Давайте так, ширк деген бир сөздү окуп калдым. Так, өтүп кетти окшойт, жан дүйнөнүн тынчтыгы дейт. Вот. Ата-энеси өтүп кеткен жолдошумдун таарынычы аябай көп. Ошону кантип жойсо болот? Мындай кыл, тигиндей кыл десең, ал ширк дейт, укпайт, эмне кылсам болот дейт. Караңыздар, азыркы учурда көпчүлүктөр айтып атышат, кванттык психология бул ширк деп айткан адамдар менен мен ошол адамдар менин алдыма келип, Заткан Жусупова, сен эмне үчүн мындай нерсени белип атасың элге десе, мен ошол адам менен отуруп алып сүйлөшмөкмүн да.
Бирок алар тилекке каршы Кыргызстанга бул психологияны мен алып келгенмин, бул методиканы биринчи мен алып келгендиктен мен дагы мусулманмын, мен именно мусулман ата-эненин колунда, намаз окуган ата-энелердин колунда чоңойгондуктан мен дагы диниме баш ийем. Динимди булгабайм мен дагы адаммын, мен дагы кыргызмын, мен дагы кыргыздын кызымын. Анан эмне үчүн ушундай көп нерсени түшүнбөй эле айта бергендерге мен ушунчалык таң калам. Адам биринчи бир нерсени даамдап көрүш керек. Анан ошол даам адамды отравление кылса, анан айтыш керек, бул отравление кылат, бул болбойт деп. Анан бир нерсенин сыртын көрүп алып эле, ой, бул мындай тигиндей деген айта берген ал такыр туура эмес. Бул кванттык психология, бул адамдардын болгон эле жашоосун, адамдардын ой жүгүртүүсүн эле жакшы жакка бура турган психология, ыкма, бул болгон эле бир ыкма. Бул өзүнчө бир адамдардын динин башка жакка буруя турган методика эмес. Көрсө азыркы убакта барган сайын баарыбыз тең көрүп атабыз, үйдө туруп алып эле телефон менен сүйлөшүп эле жумуштун баарын бүтүрүп атабыз. Ошол сыяктуу эле илимдердин өнүккөнүнө байланыштуу биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн адамдардын сезимдери, адамдардын сезимдери, мисалы мен азыр сүйлөп атам, менде кандайдыр бир толкундар, кандайдыр бир энергиялар чыгып атат. Мен аны көрбөй эле турам, бирок мен сезип атам да. Ушул сыяктуу эле биздин сүйлөгөн сөзүбүз, биздин ойлонгон оюбуз, биздин сезимдерибиз, кубанычыбыз, таарынычыбыз, ушулардын баардыгы бизде көзгө көрүнбөгөн волна, энергия менен болот экен. Ал психология илиминде далилденген. Бизде кабат болгон энергия кабаттары болот экен, атайын. Ал нерсени психосоматика, психотерапевттер бүт баары билишет. Адамдарда атайын энергетикалык катмарлар болот. Именно жана адамдардын аурасы деп коет да. Биз канчалык өзүбүз менен иштеп, мисалы мына намаз окуп атпайбызбы? Намаз окуп, жаратканга ыраазы болгон сайын биздин именно ошол катмарларыбыз тазаланат. Ошол сыяктуу эле намаз деген бул абдан ыйык, абдан таза нерсе да. Бул уже жараткан менен түз байланышка чыккан нерсе, намаз. Бирок намазга чейин дагы биз адамдык сапаттарыбыз бар, адамдык туура эмес түшүнгөнүбүз бар. Биз дагы чөйрөбүздөн, балалыктан толуктура тарбияларды алганбыз. Именно ошол нерсе бизге жаратканыма болгон ыраазычылыктарга, таарынычтар тоскоолдук боло берет экен дагы. Бизде түз жаратканыма байланышка чыкканга тоскоолдук болот экен. Именно ошол ата-энеге болгон таарыныч, ата-энеге болгон капачылык, өзүбүздү түшүнбөгөнүбүз, өзүбүздү таппаганыбыз, өзүбүздүн максаттарыбызды түшүнбөгөн нерсе, бул именно ошол намаз. Мисалы өйдө болсо, жаратканым андан да өйдө болсо да, анын ылдый жагындагы мына жер катмарына жакындашкандагы нерселердин баардыгы биздин тоскоолдуктарыбыз. Биринчи ошол тоскоолдуктарыбызды жеңип алган болсок, биз намазды такыр башкача сезимдер менен окуйбуз. Анан сиздин сурооңуз боюнча айта турган болсом, анда мындай да, жолдошуңуздун таарынычы ата-энесине аябай көп болсо деле, мисалы мен айтып кетпедим, мен деле жолдошум менен чогуу, менде мындай болгондо, турмушка чыкканга чейин мен ийгиликтүү, туура кыйналдым, көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан окууну бүттүм, ата-энеме үй алганга, бир эмес эки үй алганга жардам бердим. Жашоомдо абдан ийгиликтүү эле инсан болдум. Бирок турмушка чыккандан баштап менин жашоом чындыгында абдан кыйындады. Жолдошум экөөбүз иштейбиз, экөөбүздүн мамилебиз болушунча аракет кылабыз, үй бүлөнү сактаганга аракет кылдык, бирок кыйнала бердик. Бизнес деле ачтык, үй деле алдык, баарын кайра ала алган үйүбүздү саттык. Мындайча айтканда барган сайын биз минуска эле түшүп кете бердик. Анан мен жолдошумду өзгөрткөнгө аракет кылган жокмун. Биринчи өзүм менен эле өзүм изилдей бердим, издене бердим. Анан менде жылыш болгон сайын, менде результат болгондон анан жолдошум, бул нерсе болот турбайбы деп менин результатымды көрүп туруп анан ишенди. Биз мындайбыз да, аялдар дароо эле өзүбүздү өзгөртпөй туруп эле жаныбыздагы жолдошубузду, апабызды, атабызды, бир туугандарыбызды, балдарыбызды эле өзгөрткүбүз келе берет. Биз эч кимди өзгөртө албайбыз адамдар.
Биз өзүбүз өзгөрсөк, анан чөйрөбүз өзгөргөнгө өздөрү аракет кылып баштайт. Алар бизди көрөт, анан алар өзгөрүп баштайт. Биз өзгөргөн сайын алар өзүнөн өзү эле өзгөрө берет. Эмнеге? Анткени алар биздин күзгүбүз. Алар биздин айланабыздагы бизди чагылдырып жаткан. Мисалы, биз эле бетибизди жуубай, чачыбызды тарабай күзгүгө барсак, кандай адамды көрөбүз? Бети жуулбаган, чачы таралбаган адамды көрөбүз. Эгерде жакшынакай болуп жасанып алып барсак күзгүгө, жакшынакай, татынакай болуп кийинип алган адамды көрөбүз. Ошол сыяктуу эле биз кандай болсок, жан дүйнөбүз кандай болсо, биздин чөйрөбүз ошондой адамдарды бизге көрсөтөт. Эгерде биздин жан дүйнөбүз тазарып, ушунчалык ыраазычылык менен жашап калсак, биздин чөйрөдөгү адамдар дагы бизге ыраазы болуп башташат. Ал жан дүйнөбүздү көрсөткүчтөр, биздин жолдошубуз. Ошон үчүн сиз жолдошуңузду өзгөртөм деп эч кыйналбаңыз, энергияңызды жөн эле кетирбеңиз, өзүңүз эле издене бериңиз. Өзүңүз изденген сайын жолдошуңуз өзүнөн өзү эле аракет кылып баштайт. Мындайда эркектер бизге окшоп психологияга келип, изденип, казынып кереги жок. Эркектер мисалы мечитке канча жолу барып намаз окуп койду, ыраазычылык айтты. Эркектер аябай тез тазаланат. Алар бизге окшоп бар жоктун баардыгын үйүп алган адамдар эмес. Алар жаратканга ушунчалык жакын, ушунчалык таза, ушунчалык күчтүү адамдар болгондуктан аларда трансформация абдан оңой болот. Ошондуктан сиз өзүңүз эле өзгөрө бериңиз. Хорошо, айыңдар. Эго деген кыргызчасы текеберби дейт. Текеберчилик деген бул эмне? Гордыня деп коет. Заткан эже, сиздин өткөн сабактарды жашоомдо колдоно баштадым. Так. Сураныч, эфирди сактап коюңузчу. Жакшы көргөн адамыңды кантип унутсаң болот? Мындайда жакшы көргөн адамды унутуу мындай. Биз бирөөнү, например, сүйүп кала турган болсок да, и ошол адамды унута албай жүргөн болсок, сүйгөн адамыңызды унута албайсыз көбүнчө да. Демек сиз ал адамда бир нерсе алгыңыз келет. Эмне алгыңыз келет? Сүйүү алгыңыз келет. Биз өзүбүздүн апабыздан эненин сүйүүсүн энебизден ала албаганда, биз чөйрөдөн именно ошол эненин сүйүүсүн бере турган адамдарды издей беребиз. И анан именно ошол энеге капачылык, өзүбүздүн апабызга капачылык, өзүбүздүн апабызга кандайдыр бир таарынычтар болсо, ал апабыздан келе жаткан сүйүүнү тосуп салабыз дагы, жанагы адамдарга жабышып алабыз да. Мага апамдын сүйүүсүн берчи, мага апамдын сүйүүсүн. Анан ал адамдар биздин жашообуздан кетсе, биз стресске кабылабыз. Тиги адам ушинтип кетип калды деп. Демек сиз апаңыздын сүйүүсүн ала албайсыз дагы, башка адамдардан издейсиз, ошол адамдарды унуткуңуз келбейт. Бизде именно ошондой практикалар бар. Жакын адамды кой берген. Жакын адамды кой бересиз, ал адамдарды жакшы көргөн адамыңызды кой бересиз да, анан ошол сүйүүнү өзүңүздүн апаңыздан алганга аракет кыласыз. Разбор болбой калды, тоскоолдуктар болуп, интернет өчүп, үн угулбай калды. Ушинтип атат. Да. Мен бирөөгө бирдеке берсем, такыр орду менен келбейт, таппай калам, менде блок барбы дейт. Мындайда, биз бирөөгө бир нерсени берип жатканда эмне үчүн беребиз биз? Ал адамдын сүйүүсүн алгыбыз келет. Ал адам мени мактаса экен, ал адам мени добрый деп айтса экен, ал адамга биз жакшы көрүнгүбүз келет. Эмнеге? Анткени жана мен айтып кеттим, биз ал адамдын сүйүүсүн алгыбыз келет. Анын ордуна биз ал сүйүүнү өзүбүздүн ата энеден алсак, биз башка бирөөгө айтышат го, көбүнчө айтып атышпайбы? Башка бирөөгө жок деп айтканды үйрөнгүлө дейт. Себеби дегенде биз эч кимге эч нерсе карыз эмеспиз. Берсек бирөөгө бир нерсени, биз ошол адам мени мактасын, ошол адам мен жөнүндө жакшы сөз айтсын деп эмес, чыныгы ниетиңизден жакшылык кылуу максатыңыз менен берсеңиз, ошондо анан кийин ал адам да сизге ыраазычылыгы менен берет. Жанагындай туура эмес ойлонуп берип алсак, жакшы көрүнүш үчүн, жакшы адам болуш үчүн, удобный болуш үчүн берсеңиз, анда орду менен келбейт. Разбор болбойт да, бул жактан такыр болбойт атат. Жумуш жүрүшпөй атса, ошого разбор кылсак болобу эжеке? Кыргызстандан Европага кетип, бул жактан да кайра мени чакырган завод. Извините, мы вас не можем принять на работу деп атышат. Кыргызстандан Европага кетип, бул жактан да кайра мени чакырган завод. Извините, мы вас не можем принять на работу деп атышат.
да сизде кандайдыр бир тоскоолдук болушу мүмкүн, да разборго жазылып, разбор жасасаңыз болот. Же жашоо өзөгүнө келиңиз, биринчи күндө башталат. Мына бүгүн 26-сы, 4 күндөн кийин уже башталат буюрса. 28-не чейин катып алсаңыздар 1000 сом менен катып аласыздар. 28-ден кийин уже 29, 30, 31 биз уже 3 күндө группаларыбызды чогултуп, группаны түзүп, ал жакка киргизип уже даярданабыз. Ошон үчүн 3 күн биз эгер кирем десеңиздер, анда 2000 сом гана төлөп кире аласыздар. Күйөөмө капамын дейт. Күйөөңүзгө капа болсаңыз, демек сиз күйөөңүзгө эмес, өзүңүздүн ата-энеңизге капа болушуңуз мүмкүн. Ата-энеңизге болгон капачылыктарыңызды издеңиз. Мындайда мен көптөгөн суроолорго айтып отуруп жооп бере берем, да, бирок ал нерсени оңой табыш үчүн ушул сиздерге айтылып жаткан нерсенин баардыгы жашоо өзөгүндө бар. Бүт баардык программаны мен ал жакта система бар. Чекесинен кандай максатты коебуз, кандай максат болот, кантип иштейбиз, энергияны кантип алабыз, капачылыктан кантип арылабыз, күнөөлүк сезимден кантип арылабыз, эмоцияны кантип чыгарабыз, өзүбүздү кантип сүйөбүз, максаттарды кантип туура коебуз. Именно ошол максаттарга кантип энергияны бөлөбүз да. Ата-энебиз менен кантип иштейбиз, тегибиз менен кантип иштейбиз, өзүбүздүн сүйүктүү жумушубузду кантип табабыз. Жана ушул сыяктуу толтура нерселер бар ал жакта. Мен сиздер менен 30 күн бою болуп, ушундай практикалардын бүт баарын өзүм түз эфирде отургузуп алып жасатам. Болгону 1000 сом элестетиңиздер. 1000 сомду 30 күнгө бөлгөндө 33 сом 33 тыйын. 33 сом 33 тыйынга жашоосун 1000 эсе өзгөрткөндөр бар. Чексиз мындай. Ал нерсени биз эч жерден таба албайбыз, эч жерден сатып ала албайбыз. 1000 сом менен өзгөрүүлөр, эми укмуш квартира алгандар бар, машина алгандар бар, жолдошу менен бактылуу жашап кеткендер бар. Элестетиңиздер 1000 эле сомго. Ошон үчүн иштеш керек да. Эже мен көп акча табам, бирок жукпайт дейт. Мындай да. Көп акча тапсаңыз, демек сиздин атаңыз менен мамилеңиз жакшы, атаңыз абдан берекелүү адам. Атаңыз күчтүү, ата тегиңиз, демек сиздин ата тегиңиз күчтүү да. А бирок апа тегиңизди, эне тегиңизди сиз жакшы кабыл албайсыз. Энеңизди, мисалы апаны, ой, менин атам кыйын, атама татыктуу эмес. Атам акылдуу, апамдын акылы жок. Апам мындай эле деп апабызды биз атабызга достойный көрбөсөк, жана өзүбүз да апабызды кабыл алгыбыз келбей, таарынып, бул жерден туура эмес сүйлөп койдуң, мынтип койдуң, тигинтип койдуң деп биз апабызды жакшы кабыл ала албасак, жакшы көрбөсөк, атабыздай жакшы көрбөсөк, апа деген бул материал, мать, это же мать, да, орусча айтканда. Которгону материал, да, материал бул эмне? Уже ал нерсе алып карбап биз жугузушубуз керек. Биздин дүйнөбүз кандай дүйнө? Материал, реалдуу дүйнө, материалдык дүйнө да. Көрүнгөн бир нерсени биз көзгө көрүнгөндө, кармаганда, көргөндө анан ишенебиз. Ошол сыяктуу эле биздин мать апабыз именно биз апабыздын матьти кабыл алганда материяны кабыл алабыз. Апабызды кабыл алсак, демек биз ошол акчаларыбызды кабыл алып бизге жугумдуу болот, ошондо гана. Көбүнчө береке энеде болот. Анткени мен көптөгөн разборлорду жасадым. Анан именно береке дегенде эле апалар чыга берет да. Береке дегенде апа, эркектин аялы, эркектердин апалары да, биздин апаларыбыз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз, жалаң аялдар чыгат. Себеби дегенде ал жактан келген кандайдыр бир кабыл алуу болбосо, көбүнчө кабыл алуу бизде эмес, биздин апабыз эле өзүнүн апасын кабыл албаса, бизге дагы тиешелүү болот. Биздин атабыз өзүнүн апасын кабыл албаса да, бизге тиешелүү боло берет да, биздин жашообузда боло берет. Анан кийин дагы бир нерсени айта кетейин. Эгерде сиздердин жашооңуздарда кредит болгон болсо, ушулга чейин кредит болуп, карыз боло берген болсоңуз, ал нерсе сизде кандайдыр бир күнөөлүү сезим болушу мүмкүн. Ошону сиздин реалдуу жашооңуз кредит аркылуу энергияңыздын түшүп кеткенин көрсөтүп жатышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, сиздин тегиңизден келе жаткан кандайдыр бир минустар, мисалы бирөөнүн акчасын жеп алса да, бирөөгө бир жаман иш кылган болсо, же бирөөнүн алдында күнөөлүү сезим болгон болсо, же сиздин апаңыз, же атаңыз. Ошол жактан келген минус энергияга деле биз жооп беребиз да, анан биз деле карыз боло беребиз. Биз карыз ала беребиз, кредит төлөй беребиз, карызга түшүп кете беребиз. Ошон үчүн дагы биз эмне үчүн ата-эне тегибиз менен иштегенин себеби, жана айтып атпайбызбы, биз 300 миллиард
кан клетка бар да бизде. Ар бир клеткада биздин тегибизден келе жаткан гендер бар, ДНК бар. Именно ошондогу программаларды биз дагы жооп беребиз. Ошондуктан мен баарыңыздарга айтмакмын, эч качан бирөөнүн акысына кирбеңиздер. Эч качан мисалы жолдо кетип атсаңыз бирөөнүн телефону калып калды да, же жумушка бардыңыздар, ручканы бесплатно экен алып алайынчы дедик, же жумушубуздан мына мисалы швейный сектордо иштегендер бизде көп да, бул ткань ашыкча экен, мынадан өзүмө бекер кийим тигип алайынчы деп тигип алдыңызбы, бирөөнүн именно тиги жумуш бизге берип аткан адамдын энергиясын биз минуска түшүрдүк. Биз бирөөнүн акчасын, например, 1000 сомдук нерсесин алып өзүбүзгө кийим тигип алдыкпы, биздин жашообуздан ошол нерсе 10 эсе кетет, энергия 10 эсе алынат бизден. Анан бүгүн биз өзүбүз тапкан акчабыздын берекесин көрбөйбүз, жукпай, түшүнбөйбүз, кредит боло берет, карыз боло берет, жетпейбиз акча. Именно ошондой нерсе көп болсо биз уже жашообузда төлөп болушунча бүтүрөбүз, кетебиз. Эртеңки күнү биздин балдарыбыз да ошол нерсеге жооп берет да. Ошондуктан эч качан бир кандай неме да адамдарда насип не деп коет эле? Нысабыбыз бузулуп кете берет да. Ала коеюнчу, бере коеюнчу, мына бекер экен, мынте коеюнчу. Эч качан бирөө сиздерге адашып акча берип алдыбы? Албайбыз. Барып эле ачык айтабыз. Ал нерседен сиздер эч качан байып кетпейсиздер. Бирөөнүн бир нерсесин бекер алсаңыздар, эч качан ошол нерсе, ошол акчаңыздар көбөйбөйт. Бүгүн сиз туура эмес жасасаңыз, эртең ошол нерсеге сиздин балдарыңыз кредит, карыз, кыйынчылык аркылуу жооп беришет. Хорошо? Адамдар менен кеңири сүйлөшө албай кысыла беремиз. Социофобия бар. Эми бул жерде караңыз, адамдар менен кеңири сүйлөшө албаганыңыз, кысылганыңыз бул адамдардын эч кандай тиешеси жок. Бул жерде сиз өзүңүздүн ата-энеңиздин алдында сизде кандайдыр бир дагы бир 8 мүнөт убактыбыз калды, бүтүрөбүз түз эфирде. Кандайдыр бир сиздин ата-энеңизден тартынган, мүмкүн ата-энеңиз сизди тынбай тыюу салган, ата-энеңиз сизге сүйлөткөн эмес, сизге эркиндик берген эмес, мындайча айтканда эркин сүйлөткөн эмес, кызым деп сиздин оюңузду эч ким уккан эмес да. Кызым деп сизге макулдук берген эмес, сизге көңүл бурган эмес. Именно биз ата-энебиздин алдында тартынсак, ата-энебиздин алдында сүйлөгөндөн кысылсак, ал нерсени биз чоңоебуз дагы, анан чөйрөнүн алдында да ошондой боло берет. На самом деле биздин балалыктагы, мектептеги учурдагы ата-энебиздин бизге берген катуу кармаганы, сүйлөбө, ойлонуп сүйлө, эмне деп атасың деген ошондогу страхтарыбыз, ошондогу кысылганыбыз, эмне деп сүйлөп койдум, каерден эмне деп койдум дегендерибиз дагы деле бизде калып калат. Мисалы менин атам ошондой киши болчу. Менин апам мисалы келгенде ойлонуп сүйлө, мындай кылып сүйлөгүлө, бул жериң туура эмес болуп калды, тигил жериң мынтип калды дегенде эле мен өзүңүздөр байкасаңыздар керек, мен дайыма чачымды оңдой берем, өзүмдү мынте берем, ушинтип өзүмдү карай берем. Демек, бул нерсе менин апамдан келген. Апам постоянно бүгүн бул нерсени аткарбаганымда чачым мынтип калган болчу, кийимим мынтип калган болчу деп алар келгенде, Азамат, сен бүгүн сонун болду, концертте сонун аткардың дебей, бүгүн бул жерде мынттиң, тигинтиң деп минусубузду айта берсе биздин. Же сүйлөп атканда атабыз ойлонуп сүйлөбөйсүң, ушинтип да сүйлөйбү, жакшына сүйлөбөйсүңбү, эмне деп сүйлөп атасың, жапчы оозуңду, чоңдор сүйлөп атат, үнүңдү чыгарбай отур деп ушинтип бизге ушундай запреттерди айта берсе, биз сүйлөп атканда ошол ата-энебиздин айтканы дайыма бизде уже фундаментте бар да. Эмне деп сүйлөп атам? Эмне кылып атам? Кийимим түзбү? Чачым жакшынакайбы деп өзүбүздү карай беребиз да, контролировать эте беребиз. Демек, бул биздин ата-энебизден келген контроль. Ошону өчүрүп жок кылыш керек. Ыраазычылык менен ата-энеге бериш керек. Хорошо? Кандай саткан же сизди көрүп турганыма кубанычтамын. Кубанычбек кызы Акмөр, абдан сонун, мен да кубанычтамын. Жакшы көргөн адамыңды кантип унутса болот дейт. Вот, көрдүңүздөрбү? Сонун бекен, сонун, чындыгында абдан сонун методика. Билбейм, мага жагат. Мен бул методика менен өмүр бою жашоомду колдоном деп ушунчалык ниет кылам. Жана ошондой эле пока менин алым күчүм бар кезде, пока жашмын да, азыр 43 жаштамын. Чындыгында сиздерге бул методиканы жеткириш дагы оңой эмес. Мен айтып, сүйлөп, далилдеп, көрсөтүш үчүн дагы со стороны караганда оңой көрүнгөнү менен бул нерсеге дагы абдан көп күч талап кылынат. Ошон үчүн пока менде күч бар, пока менде мүмкүнчүлүк бар,
алып болушунча жашооңуздарга колдонгонго аракет кылыңыздар. Мен болушунча берем, пока күчүм бар. Анан ар жагын уже айта албайм. Тем более азыр доступный баада 1000 сом мындайча бекер деп койсок болот да. Күйөөм кайненемдин сөзүнөн чыкпайт, бирок чоң энесинин колунда чоңойгон. Чоң энеси каза болгонуна 8 жыл болду дейт. Демек күйөөңүз апаңыздын, кайненеңиздин сүйүүсүн алгысы келет дагы аябай удобный боло берет. Күйөөңүздү өзгөртпөңүз, демек сизде да ошондой бир программа бар. Сиз именно ошондой күйөөгө турмушка чыгышыңыз керек болгон. Демек сиздеги бар программаны деле күйөө көрсөтө берет. Демек сиз өзүңүз иштеңиз, сиз апаңызга ыраазы болуңуз, апаңыздын сүйүүсүнө ыраазы болуңуз. Мисалы мен азыр сиз жөнүндө айтып атканда, биз ар бир нерсеге биздин максаттарды койгондо, сүйлөгөндө биздин денебиз дагы реакция кылыш керек. Азыр сиз менен сүйлөп атам, менин сол тарабым бир башкача болуп атат да. Демек сиздин апаңыздан калган какой-то бир боль болушу мүмкүн, апаңызга болгон кандайдыр бир таарыныч болушу мүмкүн. Именно апаңыз менен иштеңиз дагы. Жолдошуңузга ыраазычылык айтыңыз. Жолдошуңуз именно сиздин программаңызды көрсөткөн үчүн жолдошуңузга ыраазычылык айтышыңыз керек. Ал үчүн, конечно, бул жактын бардыгын толук маалымат алып билиш үчүн биздин биринчи үйүндө боло турган курсубузга келсеңиз, ал жактан дагы абдан кеңири, ал жакта 1000 сом дегени менен 1000 сомдук программа эмес, мен сиздерге 10 000, 20 000 сомдук программаларды, методикаларды берем. Точно эле ошондой методика Академия мастер разборов деп Россияда бар. Ал жакта колуңуздар эле карматып коюп өзүңүздөр жасайсыздар. Ал курстун баасы 50 000 рубль турат. А бул жакта мен өзүм отуруп алып сиздерге чайнап, түшүндүрүп, оозуңуздарга салып туруп эле жута турган кылып эле берип коем. Аны ала турган сиздердин өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Ошондо эже кыдырабызды тыйбашыбыз керекпи? Мен аябай айтам ушундай сөздөрдү дейт. Кыздарыбызды тыйбашыбыз керекпи? Мен аябай айтам ушундай сөздөрдү. Мындай да, сиз өзүңүз менен биринчи иштешиңиз керек. Дароо эле айтпай койсоңуз, сиз аябай мындай неме болосуз да, күнөөлүү сезим болот, сиздин чөйрөңүз айтып баштайт, сен кыздарыңды тыйбайсың, сен мынтпайсың, сен тигинтпейсиң деп айтып башташат. Ал үчүн биринчиси сиз ошондой сөздөрдү өзүңүздүн ата-энеңизден алгансыз да. Ал нерсени сиз ата-энеңизден алган үчүн сиз өзүңүздөгү бар нерсени бере бересиз. Ата-энеден эмне алсак, биз ошону балдарыбызга беребиз. Ата-энебиз урушса, биз да балдарды урушабыз. Ата-энебиз бизди эркелетсе, биз да балдарды эркелетебиз. Ата-энебиз мактаса, биз да балдарыбызды мактайбыз. Ата-энебиз кандай бизге мамиле жасаса, биз дагы балдарыбыз каалайбыз, ал нерсени каалайбыз, ошондой мамиле жасай беребиз. Ал үчүн сиз именно ошондой тыюуларды, ошондой нерселердин бардыгын ата-энеге берип, анан кыздарыңыздын кандай болушун каалайсыз, кыздарыңызга сиздин жүрөгүңүздүн түпкүрүндө кандай мамиле жасагыңыз келет, кучактап, эркелетип, жылуулук бергиңиз келеби, демек ошондой нерсени сиз ата-энеден өзүңүз алышыңыз керек. Ал нерсе сиздин өзүңүздүн жан дүйнөңүздө, мээңизде болуш керек. Анан берип баштайсыз. Ансыз сиз дароо эле ладно, бүгүн тыйып коеюнчу десеңиз, эртең ал тыйганыңыз үчүн өзүңүздү күнөөлөп, эртең күнү кыздарыңызды андан дагы терең жазалап баштайсыз. Хорошо? Заткан колдонуп, жакшы жетишкенге жеттиңерби дейт. Заткан колдонуп, жакшы жетишкенге жеттиңерби? Да, мен жетип эле келе жатам. Мен өзүмдүн методикамды именно 21-жылдан баштап именно ушул методиканы колдонуп, мен азыр ушунчалык ар тараптан ден соолук, жумуш, жолдошумдун жумушу, өзүм бардык ар тараптан ушунчалык осознанный болуп, мен азыр жашоомдо эч нерсеге капа болбойм, мурдагыдай жертва боло бербейм, жүрөгүм түшүп нерседен корко бербейм, жаратканыма ыраазычылыгым чексиз, секунд сайын, даже мини секунд сайын мен жаратканыма ыраазымын. Мурун тигинтип койду, бул мынтип койду, андай болот, эмне болот деп отуруп алып ар ким мен өзүм уруша берсем, азыр абсолютно андай нерсе жок. Бардык нерсенин причинасын, себебин билем, кабыл алам. Кыйынчылык келип жатса дагы жашоомо ошол кыйынчылык келгенине ыраазы болом. Бир нерсе жумушум жүрбөй жатса дагы ошол нерсени ыраазы болуп, кабыл алып, анын себебин таап, өзүм менен иштеп, практикалар менен иштеп, бир нерсени алдыма койгондо максаттарга оңой эле жеткен жолдорун билем. Энергиямды кереги жок жака эле кетире бербейм. Андай биздин курстан результат алгандар, биздин курста катышкандар, бардыгын билип, бардыгын кабыл алып калгандар абдан көп.
Кандай марафон 1000 сомго программасы тууралуу маалымат бериңизчи, пожалуйста дейт. Марафон эмес, ал курс, 1 айлык курс, жашоо өзөгү деп аталат. Баасы 1000 сом да. Бүгүн 26-сы, 27-си, 28-и 3 күн. 29-30-31-и 3 күн биз даярданабыз. Ага чейин 27-28 2 күн калды. 1000 сомдон болот. Программасын толук айтып кете турган болсом, биринчи дисциплинага түшкөндө үйрөнөсүз, туура максат койгондо үйрөнөсүз, максаттарга энергияны каяктан алабыз, кантип аларды туура пайдаланабыз, өзүбүздөгү тоскоол болуп жаткан капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим, ушуга окшогон биз байкабай, биз давно унутуп калган сезимдерден арылабыз, ата энебизге ыраазычылыкка келебиз, ата энебизди сүйөбүз, ата энебизди жакшы көрөбүз. Өзүбүздү сүйгөндү үйрөнөбүз, өзүбүздүн денебизди сүйгөнгө үйрөнөбүз, ата текке барабыз. Өзүбүздүн эмоцияларыбызды, сүйүнгөндөрүбүздү, күлгөндөрүбүздү, эмоциябызды сыртка чыгарганды үйрөнөбүз. Элестетиңиздер, 30 күн бою күндө мен өзүм сиздерге чыгып, күндө ушинтип отуруп, толтура маалыматтын баардыгын ар бир капачылык жөнүндө өзүнчө сабак, таарыныч боюнча өзүнчө сабак, күнөөлүү сезим боюнча өзүнчө сабак, бүт баарын отуруп алып практика жасатып, өзүм сиздер менен өзүм иштейм күндө. Эмне үчүн жалаң гана аял киши оңдолуш керек, өзгөрүш керек, эркекчи дейт да, мындай да. Анткени бизде байыртадан эле кыргыз эли, мен кыргыз элинин акылмандыгына ушунчалык баа берем. Анткени бизде байыртадан эле келгенде көбүнчө аялдарды күнөөлөшөт, өзүңүздөр билсеңиздер керек, Себеби дегенде, аялдар көп нерсеге биз себепкер болобуз. Дүйнөнү өзгөрткөн, биз жакында ошто тренинг өткөрдүк, аял дүйнө деген. Именно аял дүйнөнү өзгөртө алат экен да. Үйгө келгенде аял жаркылдап көңүл ачылып турса, эркек кишинин деле көңүл ачылып кетет да. Анан эркек киши жумуштан келгенде аял капа болуп, тигинтип калды, анан мынтип калды деп башканын баарын айтса, жумуштан сонун маанай менен келгенде эле эркектин уже көңүлү бузулат. Ошон үчүн эркек эмес, биринчи аял оңолсо, жолдош оңолот экен. Аял оңолсо, балдар оңолот экен. Анткени биз аял кишилердин күзгүсү биздин күйөөбүз, аял биздин күзгүбүз, жолдошубуз экен. Ошон үчүн биринчи аял үйдүн куту деп бекеринен айтылган эмес. Аял жакшы, эр жакшы деп айтылган эмес. Эркекти эр кылганда, жер кылганда аял деп бекеринен айтылган эмес. Ошон үчүн кыргыздын сөздөрү эч бир дагы сөзү бир бекеринен айтылып калган эмес экен. Эмне үчүн мен деп атканыңыз, демек сиз бирөөгө болгон атаандашыңыз бар. Ата энеңиз мисалы сизди сен мынтишиң керек, сен мынтишиң керек деп жаткан болсо, эмне үчүн мен деп түшүнбөйсүз да. Ошол нерсени түшүнүп кабыл алышыңыз керек. Анткени мен өзүм именно ошол нерсени башымдан өткөрдүм. Эмне үчүн күйөөм мынтет, эмне үчүн ал эмнеге мени баалабайт? Мен мисалы күн түндө жанталашып иштеп атамга, түнкү саат 11-12 чейин иштеп атам, мен кыйналып, чарчап келсем деле мени күйөөм баалабайт, мага ыраазы болбойт деп мен күйөөм деле күнөөлөп жүргөмүн. Барып мен көрсө жолдошума көңүл бурчу эмес экенмин. Именно ошо түнкү саат 11-12 чейин иштеген үчүн өзүмдө күнөөлүү сезим болчу экен. Аны мага күйөөм көрсөтчү экен. Менде күнөөлүү сезимди күйөөм көрсөтүп, менде таарынычты күйөөм көрсөтүп эле мен баардыгын күйөөм ошол нерсени мага чагылдыра берген экен да. Албетте эркектер да иштесе сонун болмок, бирок эркектерибизди биз өзгөртө албайбыз. Эркектерди айтып, бияка кел, давай оку деп айта албайбыз. Анткени эркектер бизден абдан жогору турат. Жаратканымдан кийинки эле адам бул эркек. Жараткан бизди бекеринен биринчи эркектерди жараткан эмес, андан кийин бизди жараткан. Ошон үчүн биз өзгөрүшүбүз керек. Оң кол эмнеге ооруйт дейт. Атаңызга тиешелүү программалар менен иштешиңиз керек. Күйөөм таштап спикер болуп барам дейт. Күйөөм таштап кетти, стресстемин дейт. Сиздин жашооңузда сизди ким таштаган? Атаңыз таштап кеткенби, кайсы бир убакта апаңыз таштап кеткенби? Именно ошол таштап кеткен, меня бросили, мен эч кимге керегим жок, ушул сыяктуу программа бар. Сизде ошол программаны сизге күйөөңүз көрсөтө берет. Ошол менен иштөө керек. Жана ошондой эле биз менин эң күчтүү Кыргызстандагы номер 1 продюсер Кундуз Таштанованы билесиздер, Кундуз Таштанова бизге жашоо өзөгү курсунда спикер болуп келет, дагы анан акчаны кантип табыш керек, личный бренд жөнүндө толук маалыматтарды берет.
жана дисциплинага түшөбүз дейт. Ага, туура. Менин жолдошум мени укпайт. Демек сиз өзүңүз укпайсыз. Мен күйөөм менен мамилени оңдоону каалап өзүмдүн үстүмдөн иштеп келем да. Бизге келиңиз, бизде дагы абдан терең иштейбиз биз. Заткан өткөн тренинг сонун өттү дейт Оштог, Да, чындыгында абдан сонун өттү. Программабыз абдан сонун болчу. Күйөөм мени чанып кетти дейт. Демек сиз өзүңүздү сүйбөйсүз. Менин күйөөм аялдарды көргөндө эле көзү ойноп калат, анан жүрөт. Аялдар менен тоба кылды, мен түшүнбөйм дейт. Демек сиз жолдошуңузга эч кандай аялдык назиктик, аялдык сүйүү, аялдык энергия бербейсиз. Ошон үчүн жолдошуңуз ал нерсени башка аялдардан издейт. Күйөөмдүн карыз болушу энеси менен болгон мамилесиненби дейт. Ал өзүнүн программасы. Мүмкүн ата тегинен келген, мүмкүн апа тегинен келген. Менин апам 8 жашымда каза болуп калган, жеңемдин колунда чоңойгом, мен жеңемден көп нерсени алгам, тоба дейт. Да, ал аялдуулук болот. Рахмат, абдан сонун суроолор келди. Иштеңиздер. Жашоо өзөгү курсуна келсеңиздер дагы да иштейсиздер. Анан буюрса ушундай түз эфирлерди дагы көп жасаганга аракет кылам. Буюрса эртең менин кичүү баламдын туулган күнү болот. Воскресенье чыгам түз эфирге, ал жактан да суроолорго жооп берип, эгерде оң келип калган болсо, анда разбор жасаганга жана практика, диагностика жасаганга аракет кылам, сиздер менен көрсөтөм. Андыктан жашоо өзөгү курсуна арзан баада акция баасында 1000 сомдон катталып калганга аракет кылыңыздар. Буюрса ал жактан да сиздер менен дагы 30 күн бою, 1 ай бою ийин иштешебиз. Июль, август биз командабыз менен отпускага чыгабыз. Ошол бойдон сентябрда болот. Бирок сентябрда уже 1000 сомдук азыркы курсубуз уже болбойт. Бул курс кийинки жылы 5000ге чейин көтөрүлөт. Анткени бул курстун баалуулугу абдан жогорку деңгээлде турат. Тем более мен өзүм күндө элестетиңиздер, күндө өзүм чыгып, ар бир практика менен өзүм жасатып иштешем түз эфирде. Анткени түз эфирдин энергетикасы такыр башка болот. Рахмат, мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздар түз эфирден күтөм. Сурооңуздарды жазып, ушул жактан келип сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Рахмат, жакшы туруңуздар. Биздин курсубузга жазылуу үчүн менин директиме курс деп жазсаңыздар, менин менеджерлерим сиздер менен байланышат.